Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Өзгөчө билимге умтулган, жаңыга ой жүгүрткөн, келечек ээлерин такшалтып, терең билим берип келе жаткан билим уясы Токтогул Бабанов атындагы зээндүү балдарды информатика жана математика багытында тереңдетип окутуучу жатак лицей тууралуу кызыктуу маалымат бермекчибиз. Токтогул Бабанов атындагы жатак лицей 2000-жылы Талас областындагы Кара-Бура районунун Кызыладыр айылында ачылган. Лицейге СССРдин эл депутаты, Ленин орденинин ээси Токтогул Бабановдун ысымы ыйгарылган. Лицейдин максаты келечек муундарга билим берүүдө инновациялык методдорду колдонуу менен терең жана сапаттуу билим берүү, алардын ар тараптуу интеллектуалдык ойлоо сезимин өстүрүү, кесипке баштапкы багыт берүү. Лицейде жогорку билимдүү мугалимдер, тарбиячылар эмгектенишет. Мугалимдердин көпчүлүгү тажрыйбалуу мугалимдер. Лицейде 10 окуу кабинети, китепкана жана ашкана бар. Окуучулар бир сменде окуйт. Иштөө режими 6 күндүк жумалык иш күндөрү боюнча иштейт. 8, 9, 10, 11 класстар окушат. Лицейге областтын ар тарабынан келген окуучулар 8 класска сынак менен кабыл алынышат. Окуу жылы 4 семестрге бөлүнөт жана ар бир семестрдин аягында окуучулар экзамен, зачет тапшырышат. Алыска айылдардан келген окуучулар Арча Бешик жатаканасына жатып билим алышат. Жатакана 60 окуучуга ылайыкталган. Окуучулардын ден соолугуна кам көрүү үчүн шарттар түзүлгөн. Атайын медициналык бөлмөдө окуучулар медайымдан керектүү жардам ала алышат. Окуучуларга ашканадан ден соолукка пайдалуу жашылчалардан жасалган салаттар жана даамдуу ысык тамак берилет. Ынтымак жана достук ийгиликтин башаты эмеспи? Андыктан лицей окуучуларынын ортосунда ынтымак достордун жолун ачат дегендей, биздин окуучуларыбыз бири-бири менен сый мамиледе болуп, бири-бирине жардам берүүгө дайыма даяр. Лицей окуучулары коомдук жана маданий иш-чараларга, ар түрдүү мамлекеттик деңгээлдеги сынактарга активдүү катышып келишет. Лицей окуучулары предметтик олимпиадага катышып, райондук жана областтык турларда алдыңкы орундарга ээ болуп келишет. Токтогул Бабанов атындагы жатак лицейинин жалпы республикалык тесттин көрсөткүчтөрү. Ар жылы окуучуларыбыз жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку баала алышат. Билим түгөнбөгөн кенч дегендей 2020-2021 окуу жылында алтын тамга сынамык тесттин 11 классынын бүтүрүүчүсү Райымкулова Чолпон Алайбековна тастыктап, алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. 2021-2022 окуу жылында 11 классынын бүтүрүүчүсү Каныбеков Тилек Манасович алтын тамга сынагын ийгиликтүү тапшырды. Алтын тамга сынамык тесттин 11 классынын бүтүрүүчүсү Уланова Айгерим Улановна тастыктап, алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. Айта кетсек, республикалык алкактагы манастануу интеллектуалдык таймашында Ак ниет тобу 2018 жылы баш байгеге ээ болгон. 2021 жылы Аядил тобу баш байгеге ээ болду. Биздин окуучуларыбыз Кыргызстандын мыкты окуучусу сынагына катышып, диплом жана төш белгиси менен сыйланышты. Лицейдин педагогикалык жааматы окуу тарбия иштериндеги жетишкен ийгиликтери үчүн бир катар сыйлыктарга ээ болгон. 2015 жыл Кара-Бура районунун мыкты мекемеси, 2016 жыл Кара-Бура районунун мыкты мекемеси, 2019 жыл жылдын мыкты лицейи, 2020 жыл үлгүлүү лицей номинациясы, 2022-2021 окуу жылында жыйынтыктоочу республикалык тестирлөөгө мектеп окуучулары эң жакшы даярдык менен көрсөткүчтөрдү көрсөткөндүгү үчүн 1 даражадагы диплом. Лицей өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанышат. Канчалаган окуучулар өзү каалаган кесипке ээ болушуп, Кыргызстандын алдыңкы окуу жайларында бюджеттик бөлүмүндө окуп, ата-энелерин кубанычка бөлөөдө. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн арасында ар кыл кесиптин ээлери бар. Алар заман талабына ылайык кесипкөй адис болоруна терең ишенебиз. Биздин бүтүрүүчүлөр чет мамлекетте өз билимин улантууда. Баарыңарга салам. Мен Орунбеков Манас 2023 жылкы Токтогул Бабанов атындагы жатак лицейинин бүтүрүүчүсүмүн. Азыркы учурда Афина шаарындагы эң алдыңкы университеттердин бири болгон Каподестрия атындагы улуттук университетинде билим алып жатам. Ушул күнгө чейинки алган билимим деңгээлине Бабанов лицейинин өзүнүн кесибин мыкты билген жана окуучуну билим гана тармагына чектелбестен психикалык, социалдык тармактарынан алдыга сүйрөгөн мугалимдердин салымы зор. Адамдагы эң сонун нерсе акыл жана билим дейт эмеспи? Ал эми акыл жана билимдин булагы бул Токтогул Бабанов атындагы лицейи.
Саламатсыздарбы, мен Нуржан Кушубаков, Токтогул Бабанов атындагы лицейдин бүтүрүүчүсү. Азыркы учурда Же Орто деңизден жайгашкан Кипр мамлекетиндеги жеке менчик университетте билим алуудамын. Бул университетке 100% бюджеттик негизде өтүшүмө жана ушул мамлекетке келишиме лицейдин мугалимдери себепчи болду десем жаңылышпаймын. Эң биринчи кезекте белгилеп кетчү нерсе, Токтогул Бабанов атындагы лицей интернаты бул жалпы дүйнөлүк стандартка жооп берген билим берип жатат десем жаңылышпайм. Мен бул нерсени 100% ишеничтүү түрдө айта аламын. Лицейдин ар бир мугалими азыркы учурда жалпы өлчөмү $90,000 барар болгон грантты алуума жардам беришти. Анткени лицей интернаты окуучуларга эң мыкты гана билим бербестен, эртеңки күндө мыкты кесиптин ээси болуусуна жардам берет. Лицейде ар бир өтүлгөн күнүм ушул күнгө чейин эсимде, жана лицейде өтүлгөн бул зачеттик күндөр, экзамендик күндөр ушул күнгө чейин университетте болгон окуума чоң жардамын тийгизип жатат. Лицейдин ар бир мугалими учурдан пайдаланып, терең ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Дал ушул мамлекетте азыркы учурда Кипр мамлекетинде өзүм каалаган студенттик күндөрүмдү өткөрүп жатам. Буга эң биринчи кезекте ата-энем себепчи болсо, экинчи кезекте дал ушул Бабанов лицейинин мугалимдери. Айтып коет эмеспи, ааламга жол айылдан башталат деп. Мен үчүн ааламга жол дал ушул Бабанов лицейинен башталды. Всем привет, меня зовут Алия Бенталипова, и я ученица 11 класса в лицее имени Токтогула Бабанова. В 2022 и 2023 году я провела свой год в Америке как финалистка Flex, и в этом есть заслуги нашего лицея, благодаря нашей учительнице английского языка и также многим талантливых и классных мероприятий, где я участвовала благодаря активной жизни в лицее. Благодаря лицею, благодаря их гибкому режиму, благодаря усердной учебе здесь и нешкольным активностям, мероприятиям, в которых я участвовала и вела активную жизнь в лицее. Это мне очень помогло в жизни как опыт, и благодаря этому я смогла поступить и стать финалисткой Flex. Сейчас я учусь в 11 классе после года там, и я очень благодарна нашей атмосфере в лицее, и также как тут все ученики друг к другу относятся. Я очень благодарна нашему маленькому району Айтматову за то, что у нас есть такой прекрасный лицей, благодаря которому мы учимся, и у нас есть прекрасный опыт, который нам, конечно же, пригодится в будущем. Менин атым Гаухар. Мен лицейге өзү 8 класста келгенмин. 8 класста келип, ал эми 9 класста болсо, ошол Flex программасынын финалисткасы болдум. Лицейге келгенин негизги максаттарынын бири ошол Flexке өтүү болчу. Жана англис тилин жакшылап үйрөнүп, жакшылап ал тилде эркин сүйлөп кетүү бул негизги максаттардын бири болчу. Жана ошондой эле бул лицей англисче сүйлөмө өтө чоң пайдасын, көмөгүн тийгизди десем болот. Жана ошонун натыйжасында мен Flex программасын өтүп, анын финалисти болуп, Америкада бир жыл окуп келдим. Лицейде мага жаккан нерсе бул лицейдин темирдей бекем тартиби жана тереңдетилген билими. Спорт биздин досубуз жана ден соолук көркү. Лицей окуучулары сергек жашоо образын таңдап, ар түрдүү спорттук мелдештерге активдүү катышып, алдыңкы орундарды камсыз кылып келишет. Айта кетсек, Токтогул Бабанов атындагы лицей өзү спорттук ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө аракеттерди жасап, жыл сайын Токтогул Бабановдун урматына турнирлерди уюштуруп келет. Лицей ичинде өткөрүлгөн түрдүү коомдук жана маданий иш-чараларга активдүү катышуу менен ата мекенин сүйүүгө, эне тилин терең билүүгө, мекенчил, жаратылышты сүйгөн, дүйнө таанымы кенен, эмгекчил болууга умтулушат. Лицейде Нур Республикасы өзүнүн программасынын негизинде лицей турмушуна активдүү катышат.